Her bir adam uktaganda özünün töşөгүnө daarаты менен жатса, ошол адамдын дуасы кабыл болот дейт. Куптан окуп бүттү, жата турган жерине келди. Келип daarаты менен оң жан баштап жатып, жаткан дуасын айтып, уктап кеткенге чейинки зикир кылып дуа кылса, ошол дуалары кабыл болот дейт. Анткени баары бүтүрдүм деп daarат жатпастан, daarат менен жаткан адамдын дуасы ошол кабыл болот дейт. Daarаты менен жаткан адам түндө сойгонуп кетип, чочуп кетип кайра уктап, түндө сойгонуп кетип кайра уктаган учурда дейт, ошол адамдын дуасы кабыл болуп турат дейт. Демек, оны алактайсың. Балаң Москвада, кызың Санкт-Петербургда, күйөө балаң дагы тиякта, дагы бирөөсү биякта. Сенде уйку жок. Ата-эне сенде уйку жок. Сенде уйку жок. Сен daarат менен жатсаң, түндө туруп балдарыңа дегенде дуа кылсаң, кайра уктайсың, кайра туруп дуа кыласың, ошонун баары кабыл болот. Туруп да шарт эмес, кыбланы карап шарт эмес. Оодарылып дуа кылсаң, ошонун дуаңдын баары кабыл болот. Күйөөсү бильярд ойноп көчөгө кетет, эжелерибиз үйүндө отурат, тарат менен жата турган болсо, туруп ойгонгондо дуа кылса, дуасын кабыл кылат. Бала мектепте окуйт, такыр жетише албай калды, ошондо дуа кылсаң, дуаң кабыл болот. Ишиңде береке жок, соодаңда береке жок, катының кетип калган, эриң сени күнү курат. Качан дуа кыласың? Тарат менен укта, түндө туруп чочуп кеткенде, түндө ойгонуп кеткенде тилек кылсаң, тилегиң ошол учурда кабыл болот.